Ардактуу замандаштар, дагы бир мыкты финал башталды. 60 кг салмак чембирикте кызыл трикочон Жоломон Шаршенбеков, ал эми көк трикочон Калуу Сулайманов. Дал ушул эки чуп 2020-жылы финалда кезгелип, анда Калуу Сулайманов жеңип алган болчу. Быйыл эми Жоломон Шаршенбеков атаандаштын үстүнөн реванш алалы байкайбыз. Калуу Сулайманов азыр жаман эмес кармашты баштар, бирок ошол эле жерде Жоломон Шаршенбековдун аракетин көрдүңүздөр. Албетте биз бул жерде Калуу Сулайманов биринчи аракет көргөн деген сыяктуу калсырада кол жалынга койду. Бир упай ичимден чыгып кеткен үчүн жана биз сөзсүз түрдө ушул жерден эми жүрүштү байкайлы. Мына көрөрмандардын сүрөөнү бар, кимиси жеңүүчү атка байкайбыз. Да, действительно, это, наверное, самый последний финал чемпионата страны по греко-римской борьбе. И самый, наверное, огненный зритель просто в восторге приветствует обоих спортсменов. И спортсмены показывают с самых первых секунд такой активную схватку. И какое решение примет судья? 2 балла он начисляет. И еще 1 балл будет, наверное, да, засчитан? Или была остановка, отсюда не было, не видно, не слышно, был ли свисток. Но впереди пока не засчитываются баллы. Восстанавливается счет 1-0. Чуть ранее борец в красном Жоломон Шаршенбеков заставил покинуть пределы круга своего соперника и получил за это 1 балл. Схватка продолжается. Первая минута уже истекает. Борьба очень активная, очень интересная. 60 килограммов, конечно, это не 130, поэтому активных действий здесь гораздо больше. Борцы немного легче, активнее, техничнее, наверное, и поэтому зрителям это нравится, и организаторы не зря оставили на самый десерт эту схватку. Зрители во Дворце спорта, просто не сосчитать. Но, как мой коллега говорит, в привате, какой бросок! И будет на лопатки, положит соперник. Нет, не получается. Но 4 балла, тем не менее, Жоломон зарабатывает сейчас 5-0. Схватка не останавливается, а продолжается. Но что за бой, дорогие друзья, что за схватка? Это самый настоящий апогей, самая настоящая кульминация сегодняшнего праздника. И что? На лопатки положил Жоломон Шаршенбеков. И берет реванш у своего соперника за поражение в прошлом году. Теперь новый чемпион вновь Жоломон Шаршенбеков. Азырынча Жоломон Шаршенбеков атаандаштын жериги басы, бирок азыр калыстардын чечимин соңуна чейин күтүп туралы. Кантсе дагы финалдык мелдеш соңуна чыгып жете элек. Биз кимиси кайсыл орунга ээ болду, кимиси кандай көрсөткүчкө жетине бардыгын кайталоодон улам байкайбыз. Чындыгында Калуу Сулайманов көбүнчө атаандаштын чабууга болгон аракеттеринин жыйынтыгында Жоломон аны катачылыгынан кармады. Бул жерде калыстар канчалык деңгээлде соңку чечимди туура кабыл алды байкайбыз. Эгерде эле бул абал туура эмес кабыл алынган болсо, анда биз кайрадан кармашуудагы улантып көрөбүз. Калуу Сулайманов дал ушул жерде биринчи активдүүлүгүн көрсөтүп чабуулга барган. Мына кайталоодон улам дагы бир рет көрсөтүлүүдө. Биз болсо дал ошол кайталоону байкап көрөбүз дагы. Албетте бул ага чейинки ошол 4 баллдык чечимге бар болчу. Ал эми андан кийинки абалдарды дагы сөзсүздө байкайлы. Калуу Сулайманов дагы бул кармашка өтө чоң бир ишендик кармаштарды көрсөткөн балбан. Айтор күтөлү көрөлүнө кайталоо бардык башынан акырына чейин көрүүдөбүз. Буга чейинки абалдар жана мына ушул жерде Калуу Сулаймановна чабууга менимче басым жасаган. Ошол жерден жыйынтык кымытып кала атаандаштын чабуулга калган. Анын астында Жоломонду басып койду дегенде чечим бар болчу. Биз болсо абалды жыйынтыкты бардыгын күтөлү жана анын бардыгын өз чечимдери кандай болот байкап көрөбүз. Сүрөндөргүч. Ал эми биз болсо соңку чечим кандай болорун дагы байкап көрөбүз. Жок, канча дагы соңку чечим дагы Калуу Сулайманов жеңилет. Жоломон Шаршенбеков реванш алат. Куттуктайбыз Жоломон Шаршенбековду жана мыкты финал болду. Жалпы
көрсөтүп аман болгонго чейин чакырабыз. Да, действительно, это был самый, наверное, интересный, самый такой, ну, в превосходных степенях можно только оценить этот бой. Дорогие друзья, с вами были комментаторы игры Спорт ТВ Бахтияр Хадралиев и я, Азамат Асылбашев. До новых встреч. Надеюсь, мы еще с вами не раз увидимся и на ковре, и когда мы с вами встретимся на других видах спорта. Всегда будем рады вас увидеть, рады будем для вас поработать. Всего доброго! İyi oldu. Bu sana baktı. Az da bir markazına baktı. Судьи все, подойдите к ковру. Судьи.